Бул видео колдонмодо четке кагылган актылардын долбоорун оңдоо жана кайра тапшыруу процессин этап менен карап чыгабыз. Четке кагылган актылардын долбоору иш кагаздарын жүргүзүүчүнүн баракчасында кайтарылгандар бөлүмүнө жайгашат. Иш кагаздарын жүргүзүүчү долбоорду ачат жана аны иштеп чыгууга кайтаруу баскычын жардамы менен актынын долбоорун түзгөн демилгечиге толуктап иштеп чыгуу үчүн жөнөтөт. Четке кагылган долбоор демилгечинин баракчасында кайра иштеп чыгуу бөлүмүнө жайгаштырылат. Андан соң демилгечи долбоорду ачуусу талап кылынат. Долбоордун негизинде чыгыш коштомо катты кайра иштеп чыгуу процесси. Эгерде долбоордун негизинде жөнөтүлгөн чыгыш коштомо катты гана оңдоо талап кылынса, анда документти өзгөртүү баскычын басуу жана тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип макулдашууга жөнөтүү керек. Кол коюлгандан кийин иш кагаздарын жүргүзүүчү оңдолгон катты тиешелүү даректерге жөнөтөт. Жаңы версия түзүү менен актынын долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү процесси. Эгерде актынын долбоору иштеп чыгуу бөлүмүнө түшсө, демилгечи жаңы долбоор түзбөстөн ошол эле долбоорго өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл болот. Актынын долбооруна өзгөртүү киргизүү керек болсо, демилгечи долбоорлордун баракчасына өтөт. Долбоордун биринчи версиясы четке кагылгандыктан, ага жаңы версиясын түзүү талап кылынат. Бул үчүн долбоордун баракчасында оң жагындагы жаңы версиясын кошуу баскычын басуу керек. Бардык талап кылынган талаалар толтурулат жана тиешелүү файлда тиркелет. Аталышы кыргыз жана орус тилинде көрсөтүлөт. Актын тиби тандап, сактоо баскычын басуу керек. Долбоордун жаңы версиясы сакталгандан кийин түзүлгөн жаңы версия тандалат. Андан соң түзүлгөн версиянын баракчасынын оң жагында түзүү баскычын басуу талап кылынат. Кызматтык кат түзүү талап кылынбаса, анда кат опциясын тандап, чыгыш кат түзүлөт. Андан кийин чыккан тизменин ичинен долбоордун статусун тандап, расмий кат тиркелет. Формасы толтурулат, документтин тиби тандалат, мазмуну көрсөтүлөт, документтин тили тандалат, адрестин жана макулдашуу жактардын аныкталат да, каттоо баскычы басылат. Мындан кийин документ макулдашуучу жактарга кол коюуга жөнөтүлөт. Кол коюлгандан кийин иш кагаздарын жүргүзүүчү документти жабып, ага чыгыш номер ыйгарат. Долбоор аяктагандан кийин долбоордун бардык түзүлгөн версиялары ченемдик укуктук долбоорду камтыган атайын бөлүмдө жеткиликтүү болот. Анын ичинде долбоордун негизинде түзүлгөн коштомо каттар дагы жеткиликтүү болот.